Ошто мамлекеттик туу күнүнө арналган майрамдык иш-чарага легендарлуу парламенттин депутаттары, мекеме ишканалардын кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жоокерлердин коштоосунда шаардык борбордун аянтындагы мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Калаадагы эң чоң туу биринчи жолу 2009-жылы орнотулган. Узуну 15 метр, туурасы 10 метр келген туу орнотулган түркүктүн бийиктиги 45 метрди түзөт. Иш-чарага катышкандар эгемендикти күбөлөндүргөн атрибуттарды сыйлоого жана мамлекеттин эркиндигин сактоого чакырды. Мен бүгүнкү чейин эсимде бар. Тууну алып атканда, туунун түсү боюнча, туудагы сүрөттөр боюнча, тууну кайсы жерге илиниш боюнча, туунун мааниси боюнча көптөгөн талаштар болду да. 50дей депутат атайын комиссия түзүлүп, 1-2 айдай сунуш болуп, 1000ге жакын ушундай сунуштар түшүп, катуу талкуудан кийин туунун түсү кызыл болсун деп. Эмне дегенде белгилүү биздин баягы жазуучубуз Төрөгөн Касымбековдун романында да айтылып, көк саба кызыл туу, көйгөйлөгөн кызыл чуу, ага саба кызыл туу, айгайлаган ызы чуу деген сунуштар бар да. Анан Саякбай Сагынбайлардын манасында да, манас айтуусунда дагы ушул кызыл туу боюнча, манас атабыздын кызыл туусу боюнча көптөгөн аштар айтылып кеткен да. Ошондой талкуулардан кийин ушул кызыл тууну биз кабыл алганбыз. Ошон үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мамлекетибиздин туусун желбиретип, дайым элибиз, мамлекетибиз өнүп өссө деген менин тилегим бар.